Саламатсыңарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан силер менен кыргыз тил сабагынан жолугушуп жатабыз. Сөз түркүмдөрүнүн бир бутагы болгон этиш жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Этиш башка сөз түркүмдөрү сыяктуу эле бир нече категориялардан турат жана өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Мына ошол жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Эмесе этиштин чактары бар экен, этиштин мамилелери бар экен, этиштин ыңгайлары бар экен. Сөз кенен болуш үчүн этиш эмне деген суроодон баштайбыз. Этиштин эрежеси жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Этиш бул маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кирет экен. Бул сөз түркүмдөр үчкө бөлүнөрүн биз билебиз. Маани берүүчү сөз түркүмдөр, өзгөчө сөз түркүмдөрү, кызматчы сөз түркүмдөрү деп. Бул маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн бири болгон этиш жөнүндө токтолобуз дедик. Этиш заттын кыймыл аракетин билдирет экен. Эмне кылды, эмне болду, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет экен. Этиштер өз алдынча турганда экинчи жактагы буйрук этиш катары кездешет, алар уңгу этиштери деп аталат экен. Мисалы, отур, жуу, чурка, карма, ал, бер, жаз жана башка. Туунду этиштер ар түрдүү сөз түркүмдөрүнөн жасалат экен. Негизи этиштер түзүлүшү боюнча туунду жана тубаса болуп бөлүнөт экен. Ошонун бирөө болгон тубаса этиштердин жасалышы жөнүндө токтолот экенбиз. Ла мүчөсүн карап көрөлү. Анын варианттары бар. Ланын ла, ле, лө. Данын да, де, до, дө. Танын өзгөргөн түрү бар. Те, то, тө. Башкача айтканда майла, бийле, ырда, колдо, башта. Мунун уңгулары буйрук этиш болду дагы ла мүчөсүнүн, да мүчөсүнүн, та мүчөсүнүн өзгөргөн түрү болду. Лаш мүчөсү. Бу дагы тубаса этиштин лаш мүчөсүнүн жана анын варианттары жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Лаш мүчөсүнүн өзгөргөн түрлөрүн карап өтөбүз бул жерден. Леш, лош, лөш бул лаш мүчөсүнүкү. Анын өзгөргөн варианты даш, дош, дөш, деш. Таш деген мүчөнү. Теш, тош, төш. Мисалы үчүн достош, өгө, өгөлөш, акыл, акылдаш, ара, аралаш. Бул жерде карап көрсөңөр, уңгулар дайыма заттык маанидеги сөз болуп, бул мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу тубаса этиштер пайда болду. Эми жана башында биз кеп кылдык, этиштердин өзүнчө бир категориялары бар деп. Бул категориялар кайсылар? Бул эң биринчи категориясы болгон этиштин чактары жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бул этиштин чактары болуп, биринчи чак болуп, өткөн чак болуп эсептелинет экен. Азыркы учурда мурда болуп өткөн кыймыл аракетти билгизет дейт. Азыркы учурда же болбосо болуп өткөн кыймыл аракетти билгизет экен. Азыр эми учурчак жөнүндө, бул экинчи категориясы болгон учурчак жөнүндө кеп кылат экенбиз. Азыркы учурда эмне кыймыл аракет болуп жаткандыгын көрсөтөт экен. Мисалы, мугалим түшүндүрүп жатат, кыймыл аракет учурда болуп жатат. Мен угуп жатам, толкун жазып жатат дейт. Демек, мындан биз мынтип жыйынтык чыгарсак болот экен, кыймыл аракет учурда болуп жатат. Андан кийинкиси келер чак дейт. Үчүнчү чак келер чак деп аталат экен. Мындан ары боло турган кыймыл аракетти, мындан ары боло турган, келе турган кыймыл аракетти түшүндүрөт экен. Мисалы, саак бүткөндө дептерлеримди салам, кийимимди кийем, үйгө жөнөйм дейт. Бул кыймыл аракеттин мындан ары боло тургандыгын көрсөтөт экен. Эми бул экинчи бир этиштин да бир категориясы болуп, этиштин мамилелери болуп эсептелинет экен. Кыргыз тилиндеги этиштин мамилелери 5ке бөлүнөт экен. Биринчи мамиле негизги мамиле, кош мамиле, өздүк мамиле, туюк мамиле, анан аркылуу мамиле. Эң биринчи бул негизги мамилеге токтолот экенбиз. Бул эми негизги мамиле дегенибиз эмне экен? Кыймыл аракет сүйлөмдүн ээси тарабынан аткарылгандыгын билдирген этиштер негизги этиштер деп аталат экен. Мисалы, Замира китепти окуду. Ниязбек жазды десек, кыймыл аракет башка кишилер эмес, Замира Ниязбек тарабынан аткарылгандыгын көрсөтөт экен. Бул негизги мамиле этиштин өзүнө тиешелүү гана мүчөлөрү жок дейт. Башка мамиле этиштерди түзүүгө негиз болот. Туунду жана тубаса этиштер негизги мамилени түзөт экен. Карап көрсөңүздөр, жаз, жазыш, жазып, жаздыр, жуу, жуун, жууш, жуудур.
жуудурт. Эң негизги эле мына бул жаз деген эле сөздөн улам мүчөлөрү уланып отуруп негизги мамилелер пайда болду. Жаз деген эле сөздөн канча негизги мамиледеги этиштер пайда болду. Жуу деген сөздөн негизги этиштер пайда болду. Кийинки мамилебиз кош мамиле деп аталат экен. Кыймыл аракеттин бир канча адам тарабынан кошулушуп, иргелишип аткарылгандыгын көрсөтүүчү этиштер кош мамиле деп аталат экен. Кош мамиледеги этиштерди ыш мүчөсү уюштурат экен. Алардын иш, уш, иш, ш деген мүчөлөрдүн өзгөргөн түрү уюштурат экен. Мисалы, алыш, алышты, жазыш, жазышты, сана, санашты, иште, иштешти, бериш, беришти дейт. Кийинки мамилебиз негизги мамиле. Негизги мамиле этишке ын мүчөсүнүн уланышы аркылуу жасалып, кыймыл аракет иштөөчүнүн өзүнө багытталгандыгын, жеке өзү үчүн иштелгендигин билдирген этиштер өздүк мамиле деп аталат. Өздүк мамилени ын деген мүчө аткарат экен дагы. Ындын өзгөргөн түрлөрү бар экен. Ин, ун, үн, н мүчөсү. Мисалы, ачын. Мына ач деген кыймыл аракетке ындын өзгөргөн түрлөрү уланып атат. Ачын, көрүн, жуун, кийин, жамын, чечин, ойгон, жасан, таран дейт. Көрсөңүздөр, уңгулары дайыма буйрук этиштери болуп атат дагы. Буйрук этиштерге негизги мамиленин мүчөлөрү уланып, өздүк мамиледеги этиш жасалып атат. Андан кийинки мамиле туюк мамиле деп аталат экен. Кыймыл аракеттин өзүнөн өзү иштелгендей маанини билдирген этиштер туюк мамиле деп аталат экен. Туюк мамиле этиштин ылдын өзгөргөн түрү бар экен. Ил, ул, үл, л мүчөсү уюштурат экен. Мисалы, жазылды, ачылды, тосулду, жазалды, кесилди дейт. Мына монда да карап көрсөңөр, бул учурда дагы кес, жаса, тосул, тос, жаз деген кыймыл буйрук этиштерге туюк мамиленин мүчөлөрү, ылдын өзгөргөн түрлөрү жалганып, туюк мамиледеги этиштер жасалды десек болот экен. Андан кийинки аркылуу мамиле. Кыймыл аракет буйручунун өзү эмес башка бирөөлөр тарабынан иштелгендигин, аткарылгандыгын көрсөткөн этиш сөздөр аркылуу мамиле деп аталат экен. Аркылуу мамилени төмөндөгү мүчөлөр уюштурат экен. Дыр дейт. Мисалы, дыр, алдыр, күлдүр, билдир дейт. Карап көрсөңөр, жанагыдай эле этиш сөздөргө мүчөлөр уланып, аркылуу мамиледеги сөздөр жасалып атат. Дырды карап көргүлө, алдыр, күлдүр, билдир. Гыз деген мүчө бар экен. Отургуз, жеткиз, билгиз. Кыр деген мүчө бар. Жеткир, жаткыр. Ыр, бат деген буйрук этишке ыр деген аркылуу мамиленин мүчөсү уланып, батыр деген сөз келип чыкты, кыймыл аракеттик сөз. Житир, өчүр дейт. Коз, бүткөз, өткөз. Уңгуларын карап көрсөңүздөр, бүт этиш сөз, буйрук этиш. Көз, коздун өзгөргөн түрү, көз мүчө уланып, аркылуу мамиледеги сөз жасалды. Өткөз. Ошондой эле ыз, агыз, эмиз, угуз. Т, сана. Сана деген буйрук этишке т мүчөсү уланды дагы. Санат деген аркылуу мамиледеги кыймыл аракеттик сөз жасалды. Окут, ойнот. Ыт деген мүчөгөнү карап көрөлү. Коркут, үркүт, жарыт. Жанагыдай эле ыт деген мүчөнүн ошол этиштин дагы бир категориясы болсо, категориялары болгон бул этиштин ыңгайларына да келип токтолот экенбиз. Ыңгайлары бул эмне деген сөз? Эмне деген? Сүйлөөчү адамдын кыймыл аракетке карата болгон мамилесин көргөзөт экен. Бул өзүнчө бир этиштин формасы болуп эсептелинет экен. Бул сүйлөөчү адамдын кыймыл аракетке карата болгон мамилесин билдирген этиштин формасы бул ыңгай деп аталат экен. Этиштин ыңгайлары кыймыл аракеттин чындыкта болгонун, же болуп жаткан абалын, ниетин, тилегин, буйругун, шартын көрсөтөт экен. Этиштин ыңгайлары 5ке бөлүнөт экен. Биринчи буйрук ыңгай, шарттуу ыңгай, каалоо тилек ыңгай, максат ниет ыңгай, баяндагыч ыңгай. Буйрук ыңгай. Буйрук ыңгай бул сүйлөп жаткан адамдын кыймыл аракетин аткаруу үчүн үч жактын бирине берген буйругун, сунушун, өтүнүчүн билдирген сөздөр буйрук ыңгай деп аталат экен.
Буйрук ыңгай төмөндөгүдөй жолдор менен түзүлөт экен. Негизги этиштер буйрук ыңгайды уюштурушат экен. Мисалы, айт, кел, оку, жаз, бар, бас, тап, бил жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Сөз мүчөлөрүнүн жардамы менен башка сөз түркүмдөрүнөн жасалган этиштер буйрук ыңгайды уюштурат экен. Мисалы, кайчыла, сана, иште, сүйлө, ойно, башта, жоолук, жазыш, жардамдаш. Сын, гын, гыла, ыңыз, ыңыздар сыяктуу мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлөт дейт. Мисалы, ойносун, баргын, келгиле, келиңиз, барыңыздар, баралык, жөнөйлүк. Шарттуу ыңгай. Кийинкиси шарттуу ыңгай. Кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн тиешелүү шарттын болушун көрсөткөн этиш сөздөр шарттуу ыңгай деп аталат экен. Шарттуу ыңгайды саа мүчөсү уюштурат экен. Мисалы, барса, келсе, жазса, көрсө, ойносо жана башка сөздөр. Шарттуу ыңгай төмөндөгүдөй маанилерди билдирет экен. Шарттык маанини. Күн жааса, биз барбай калабыз. Күн ачылса, биз жөнөйбүз. Алар кечиксе, мен барбайм деген сөз. Мезгилдик маани көргөзөт экен. Бүгүн кетсек, кайра келбейбиз. Күн чыкса, ал иштер башталат. Өтүнүү, сурануу маанисинде. Жакшы окусаңар, тартиптүү болосуңар, көп ийгиликке жетишесиңер. Барсаң, кел. Карама каршылык маанини. Барсаң бар, келсең кел. Карама каршылык маанини. Чоро күтсө, танабай келген жок. Карама каршылык мааниде. Ал келсе, мен барбайм. Анан себеп маанини билдирет экен. Согуш бүтсө, жумуш жеңилдеп калар эле. Жакшы колго түшсө, көңүлү курсант болот. Жаман колго түшсө, кор болот дейт. Бул каалоо тилеги ыңгай, кийинки ыңгайыбыз. Кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон тилекти билдирген этиш сөздөр каалоо тилеги ыңгай деп аталат экен. Тилек ыңгайдын айын биринчи жактын жекелик санында турат экен. Мисалы, биринчи жак көптүк санда болгондо гай эле жак мүчөлөр, биринчи, экинчи жак. Са, жак мүчөлөр экендигин уюштурат экен. Мисалы, барайын, келелик, көргөй, элем, барса экен, барсам экен деген сыяктуу. Каалоо тилеги ыңгай аркылуу берилген кыймыл аракеттин али иш жүзүнө ашышы же ашпай калышы сүйлөп жаткан адамга ачык так болбойт экен. Ошонун ишке ашышын тилейт, анан каалайт экен булар. Калса экен, барса экен деген сыяктуу. Максат, ниет ыңгай. Кыймыл аракеттин иштелиши, аткарылышы үчүн болгон ниетти, тилекти билдирген иштер максат, ниет ыңгай деп аталат. Ниет ыңгайды макчы мүчөлөр уюштурат экен. Көбүнчө мак мүчөсүнөн кийин эле экен, турсун, тургай, бол, беле, эмес деген сыяктуу көмөкчү сөздөр кошо айтыла берет экен. Мисалы, ал бүгүн шаарга келмек. Мен жакшы окумакмын. Биз кечигип калмак болдук. Элдин сөзүнө караганда Каныбек мында келмек эмес деген сыяктуу. Кийинки ыңгай баяндагычы ыңгай деп аталат. Баяндагычы ыңгай кыймыл аракеттин ошол учурда болуп өткөнүн, болуп жатканын, боло тургандыгын жайынча баяндаган этиш сөздөр баяндагыч ыңгай деп аталат экен. Мисалы, шаарга бардым, шаарга бара жатам, шаарга баргамын баяндап жатат. Баяндагыч ыңгай жакты жана чакты билдирет экен. Бул маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн ичинен бул этишке кеңири токтолдук жантан бери. Бул этиштин башка сөз түркүмдөрү сыяктуу эле мындай категориялары бар экендигин билдик. Мисалы үчүн Зататоштун жак категориясы, сан категориясы, жөндөмө категориясы боюнча өзгөрсө, этиштин ыңгайлары, мамилелери, анан чактары болорун билдик. Бүгүнкү сабакты ушуну менен соңуна чыгабыз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.